Шер Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Сен суроолорун кичине апасынраак эле, бирок мен билем, апам сырт комнатада ыйлап турат. Ошого да жиним келет да, кача эне ыйлап атат. Бир күндө жетим молдап келип окутуп атышты. Курбал ачык эле сөктүм. Ошо мен бир сүзгөм, одан бир ургам. Биз артисттер прям адам эмеспиз, же болбосо бир мачалка былдырган сыяктуу ушундай. Ага ким күнөөлүү? Ага да Мурат Жалотко барбай калган күнөөлүү, же Кызылка барбай калган күнөөлүү. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн маек курганы Мурат Жалиевди чакырдык. Десем тура болбой калат. Биз Мурат Жалиевдин үйүнө келдик. Себеп дегенде бүгүн ошол азыр өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу үйүнө келип, үйүнөн интервью алып, баарлашалы деп келип отурабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Карантинди кандай өткөрүп атасыз? Карантин ушу эл катары эле, ушу күндүз бир аз уктап калмай, түнү менен кино көрмөй ушундай сыяктуу өтүп атат. Ана мен сизге даярдап келген суроолорумду бат-баттан берип баштай берейин. Токтомдой, сен суроолоруң кичине апасынраак эле, бирок эгер ондой суроолоруң болсо заранее айтам, мен жооп бербейм, ачык айтайын. Анда эмнеге эле андай жооп бересиңиз? Сен өзүң кайра чыгып чакырып атасың го, эмнеге чакырдың анда? Сизге бул жолкусунда мындай андай опасный суроолор жок. Хорошо. Сен звонок кылганда эле жүрөк чөтүрүп коёбуз. Эмнеге опасный суроолор жок айтайынбы? Мен сиздин үйүңүздөмүн да. Ошон үчүн. Эгер биздин студияда болсоңуз, балким даярдамыз. Хорошо, болот, сага даярбыз. Албетте, бунун баары тамаша. Анда эмесе биринчи суроо, бала кезиңизден эле бүгүнкү Мурат Жалиевдин жашоосун мындай кыялдаганчу ойлойсуз? Же кыялдар башка болчу? Мен bunday болуп калды, кыялдан эмес, мен оюмда деле келген эмес, чындап айтайын. Мен эми кыялымда ошол бир ой келген экен, ошол окууну бүтүп мектеп бүткөндө мындай милиция кызматкери деп мындай формалар чалаандарды көрүп башкача болосуң да мындай, мен ушундай болсом деп. Эми бир ошондой кыялдар ниет кылгам, анан кичинекейибизде ошол кичине бокска катышкандан кийин может боксер болому деген ойлор, ошол жак прям оюм ошол жакта болчу. Тамашачы артист болуп калыш бул такыр ойлогон эмес. Жок, вообще. Эми тамашоодо биз оштон болгон үчүн кубок берилбей жатат деп бир айтканыңыз бар да. Ошо чын эле негизи оштон болгон үчүн бут тоосулар болду беле? Ачыгын айтканда. Ачыгын айтканда бул ошол учурда биз ошол ойноп аткан убакта ошол прям оштон барып ойногонго биз сценарий жазып атканда иногда ошол намектор болгон, иногда нагыл ачыгып ортодо туруп айткан күндөрүм болгон. Эми ал да жаш кездер биз ойлогонбуз да ызнааш вот так деп. Негизи мен ошол убакта калыстар тобунда ошол убакта мен жаман көргөн болсом, наоборот мен аз жакшы көрөм. Рахмат айтам. Эмне себеп дегенде ошончо тамашада биздин поколениябызда ошончо көп команда ойногон, бирок ошолордун ичинен Нонем деген команда кичине бир күйөрмандардын, жаштардын, улумундардын арасында биздин атыбыз калды да. Бул деген сөз биз башка командаларга караганда 2-3 жыл көбүрөөк ойногонбуз. Бул көрсө, бул өзүбүзгө эле плюс болгон экен. Пайдасы тийип тур. Пайдасы тийген экен. Адан кийин кубок алдык, чемпион болдуң, дальше никуда. Так, тамада и ушундай болуп кеттик да. Эгер дагы бир жыл кубок бербесе, биз дагы деле барып бермекпиз да. Себеби биз алып келебиз деп селе койгонбуз да. Алып келдиңер анан. Ошол убакта Ош шаарынын мэри Мырзахматов Мелис агайыбыз болгон. Эми ошол агайыбыз ушундай болуп атканда биз Ошко кубокту алып келебиз деп сөз берген жерлерибиз бар. Кийинки суроо мындай болсун, баягы тамашоодо ийгиликтүү боло алган жүздөр кино тармагында да ийгилик жарата алышты. Сизди ушул кино жактан көп көрбөй атабыз да. Ал жака кинонун менимче баягындай киноактер же кино деп койгон менен бир кино чыккандан кийин күйөрмандар же болбосо көрүүчүлөр сынап мындай кылып коюш бул оңой нерсе экен, бирок негизи кино жаратыш бул өтө чоң кыйын нерсе экен. Биз команда катыр команда менен биргеликте бир кино жараттык. Мен бир 7-8 киного, бир-эки кинолорго главный ролго барып ойноп аттым, кээ бир кинолорго мындай болуп ойноп аттым. Бирок барып ойноп коюш, ойноп коесуң, тыйның аласың, жатаканаң даяр. Бул башка нерсе, актер болуп барган. Өзүң кино жаратыш бул кыйын нерсе. Менимче бул нерсе колумдан келбеди, же мен аракет кылбадымбы, ошондой болду. Себеби менин өзүбүздүн поколениябыздагы тамашачыларга салыштырмалуу кээ бир киши теле алып баруучу болуп калды. Теле алып баруучуга ошол жака басым жасады. Кээ бир киши киноактерлукка басым жасады. Менинки ошол стадиондордо концерт алып барган, же той алып барган, меники ошол жака көп басым жасап, ошол жактан болуп калды го деп ойлойм. Атактуулук адамды өзгөртөт дейт да. Сизде кандай болду? Атактуулук адамды өзгөртөт дейт.
может мен өзгөргөндүрмүн алтын, мен билип айта албайм. Может мен ол айлана чөрөмдөгүлөр бирөө айтышы мүмкүн, мен кече эле Мурат мынтип жүрдү эле, анан азыр мынтип калыптыр, же болбосо Мурат мынтип калыптыр деген аркылуу сөз болот экен. Менин элдин адам болгондон кийин бир 2-3 киши тааныгандан кийин артыңда аркылуу сөз болот. Аркылуу сөз болот. Бирөөсү жок нерсени айтат, бирөөсү жок эле нерсени айтып ушундай сөз болот. Инагда өзгөргөнгө туура келип калат. Анан атактуулук өзгөртүп, эми кандай болот? Ушундай көчөдө барасаң, сүрөткө түшүп алалы, же болбосо сен кинолорун көрөбүз, сен тамашаларың ойнойбуз, андай так приятно. Чоң кишилер, баякындай кишилер, апалар келип, ошол убакта өзүңдү бир аз мындай сезесиң, приятно, да өзүңдү ошолордун астында мындай сезесиң. Өзгөртүү эле прям билбейм, ансын. Мен өзүм жооп бере албайм го, бирок айрына чөрөмдөгү адамдар жооп берсе болсо керек деп ойлойм. Же түшүндүрө албай калдымбы ушундай да? Сырттан караган адамга көбүрөөк билинет дебейсизби? Кийинки суроо ушул, жашоодо өкүнгөн учурларыңыз барбы сиздин? Катуу өкүнгөн учурларыңыз? Баарыбызга бардык эле адамдын өкүнгөн учурлары болуш керек. Мурат Жалиевдин өкүнгөн учурларычы? Көп эмес, бир 2 жыл болгон өтө катып, бирок айтпай эле коеюнчу. Эмне себептен ошол нерсе өкүнүп калдыңыз? Айтпай эле коеюнчу. Өкүнгөн ал башка эле нерсе, ал менимче не надо го дейм. Айтпай эле. Бирок өкүнгөнүм, өтө катуу өкүнгөнүм болгон, башымда болгон. Башыман өткөн, бирок мындай айта албайм ачык. Айта албайсыз, Кийинки суроо, акыркы кездери баягы коомчулукка көп чыкпай калдыңыз эл алдыначы? Чындыгында анан муну айрымдар баягы ден соолугун карап атат десе, кээ бирлер жеке жашоосуна байланыштуу деп атышат да. Ал мындай болду. Ушул сурооңо мен бир аз толугураак жооп берейин. Ушул сурооңо токтолуп дегенде. Ден соолукка байланыштуу болду. Анан жеке турмуш ал жактан, бул жактан, мисалы үчүн ал жактан эми прям ол жакка тиешеси жок өзү негизи. Эми эгер мен ооруп, ошол учурда мындай болуп калды, мен бир кызыктай оору менен оорудум, мен көп оорудум, мен ошодо учурда көпчүлүк тойлорго бара албай калдым, ошолордон мен кечирим да сурайм. Кечирим сурайм, мен Кудай буйрса дагы жашылыгыңыздарда кызматтабым. Бул бир кызыктай оору болду мен үчүн. Кыргызчылык кылдык. Медицина жактан болду, Бишкекке барып лечение алып келген күндөр болду. Эми барбаган жерим калбады алтын чындап. Анан көрсө бул аттарын айтпай эле коеюн, ушул чыгармачылык чөйрөдө бир сени тааныган, мен тааныган агайларыбыздын дагы башынан өткөн экен. Эң азы ошол 4 ай, 5 ай ушу асман потолок тиктеп жатып каласың да. Бул ушундай оору. Түшүндүрө албайсың жынап. Анда эч кимди каалабайсың, эч ким жактырбайт, эч ким сага прям эч ким көзүңө көрүнбөйт. Түшүнүксүз, бул кандай? Ошондой бор экен да. Бирок көпчүлүгү бул назар өттү деп коет экен, назары деп коет экен. Эми назар деселе биз баягындай деп жакшы жакам деп коебуз, анда жаман жагы бар экен да. Мисалы үчүн мен ресторан астына чыгатсың, той алып барасың, күндүгө жок дегенде 500-600 адамдын астында мен 8 жыл той алып бардым, 8 жыл той барганмын. Ошончо чыгасың, стадионго чыгасың, башка болот. Ошолордун арасында бирөөнү капа кылып алат экенсиң, бирөөнү сүйүндүрүп алат экенсиң. Ушун назар өткөндө ушундай болот экен. Эми ушинтип айтышты, анан аркылуу варианттарын айтышты. Ушундай оору, мен айтып түшүндүрө албайм бул нерсени. Прям айтып түшүндүрө албайм. Ошол убакыттарда элементарный нерсе, мен ата-энем деле көзүмө мындай кадимдей эле адам көрүнүп калды. Что мен каалабаган убакытта апа ата чыгып кеткилечи, мен уктап алайын деймсиң, алар болуптур деп чыгып кетет. Что мен билем, апам сырт комнатада ыйлап турат. Ошого да жинин келет да. Кача эне ыйлап атат. Мен эми түшүндүрүп берейин мындай. Ошондой оору алтын бул. Ушундай болотун. Ошол учурда мага аялымын сүйлөгөндөрү же мындай кылгандары, кыздарым ызылдагандары ал вообще мага жакпайт. Вообще жакпаган. Ошого байланыштуу ушундай болгон. Анан ал жерде аялым андай болуп же мындай болуп, ал ондой нерсе эмес. Мына эгер болгон болсо, ошо менин оорума байланыштуу болот. Эми бул сулук аркылуу сөз болуптур. Кийин достордон угасын. Эми мен өзүм чынында ушундай, мен бул суроону берген себеби эл арасында ар кандай сөздөр. Мен мындай сөздөрдү уктум. Мурат прям болду. Ичип ошонун аркасына кирип кетиптир. Мурат болду ушундай жаман нерсени чегип кетиптир. Анан Мурат ошо Бишкектен тойдон келатса, бандиттер келип кысып, короче, Мураттын болгон мүлкүн алып коюптур. Болду, ошого Мурат ошо менен ушундай болуп кетиптир. Эми ошого мен өтө көп нерселерди уктум. Мен айтып атпаймынбы, кээ бир адамдар бар. Шергази, что сен тууралуу толук нерсени билбейт, сен тууралуу көрбөйт, билбейт дагы, бирок сүйлөй берет алтын.
Ошол убакта ошондой ооруган, кыйналган убакта мен ошого кичине үй бүлөмө менин өзүмүн залакас тийди болуш керек. Себеби ошол убакта мен ата-энем да жактырбагандан кийин менен ушу аялым кичине урушуп капа кылып алган жерим бар. Капа кылып алган экен, мен өзүм билбейм аны. Өзүңүзгө билинбейт бирок. Ошондой болду. Анан азыр жакшы кыздарым, келинчегим менен сүйлөшүп как болошун. Эми жакында бул жак жайгашкан болсо, кичине унагандан кийин келип ушундай сыяктуу. Оорудан канча кайдыңыз? Ошол мени баягы апам, атамдар, ошол бир туугандарым бир күндө жетим молдап келип окутуп атышты. Бул жагы Тажикстандан алып келишти, апарып Чоңалайга апарышты. Менимче молдо калбады болуш керек. Ошону окуттук, анан медсестралар, врачтар келип аяк кылып, бул короче мээси чарчаган дейт, бирөөсү бул давленияден дейт, бул нерв кечке ойлоно берип мээси чарчаган дейт. Ушун ар кыл нерселерди айтып, билбейм, короче бул Кудай берген орун кайра Кудай эле мындай кылды деп ойлойм да. Алар себепкер болду. Ким себепкер болгонун билбейм. Кийин барып чөтө досторумга аралашкым келди. Мен WhatsApp чукулап же телефон же YouTube же бир нерсе көргөн эмес. Мен телефонумда бар, жок, эч нерсе калбайсың да. Эми азыр айтсам түшүндүрүп айта албайм. Жатасың. Акылың бардык нерсеге жетип турат. Что сен тойлорың бар, башкаларың бар, сен көчөгө чыгып ушундай аяк-бак кылышың керек. Менин досторум, мен ошол убакытта мага келген агайларым, акелерим, досторум, мына жерге келип досторум огороддо тоо туруштук. Апам чыгып айтат, досторуң келип чыгасың дейт. Жок дейм, досторум ошол убакта түшүнүп, окуучулар, шакирттер, өкүл балдарым, кээ биркisi элементарный нерсе, Баяман Бобулов. Экөөбүз тойдон кийин кеттик бешеп деп анан бар экөөбүз китайский кухняга барып дайым тамак жешүбүз. Ошондой да ар бир мисалы сен экөөбүз барып бир жерден шаурма жеген болсок, ар жакшы көрөсүң го. Мурат акем менен жакшы көрчү эле, Мурат досум менен жакшы көрчү эле деп алып келип, үйгө алып келип бериш. Эми ошондой убакытта акылың жетип турат, мына келди, ошого рахмат деп. Неже запись кетип берет. Бирок туруп ошо менен барып учурашып сүйлөшкүң келбейт. Только өзүң жаткың келбейт. Өзүң жатасың. Түшүндүрө албайм сөз менен. Ушундай оору. Ошолорго мен рахмат дегим келет. Эң негизгиси баягы сөз бар го, сүйлөп келсең эң башкысы ден соолук, анан кийин баары табылат десе, ойлойсуң да ошол убакытта оорубасаң, билбесең деп, негизгиси ден соолук керек экен. Эгер ден соолугуң болбосо, алтын досуңа деле, үй бүлөңө деле, башка аяпка эч кимге аралаша албай деле калат экенсиң, өзүң менен өзүң болуп калат экенсиң. Ушундай жерлер бар. Азыр эми Аллага шүгүр. Аз бар жакшы. Бирок баягы башыңа кыйынчылык келгенде жакындар иргейсең дейт го, иреттеп аласың дейт. Сизде ошондой учур болду? Мен эми иреттеп алдым, мына бул андай экен, мына бул мындай экен деп айта албайм, бирок азыр мен 14-15 өкүл балам бар. 14-15 өкүл балам бар. Ошол жерден ошондо бир 5-6 өкүл балам кайра келип мындай болуп турбашты. Калгандар, мен ошолорду иргеп койдум, ушулар ушундай экен дейин дегеним менен алтын кийин мен телефон жандырып өзүмө келип мындай кылсам, алыстагы Россияда өкүл балдарым, бул жакта өкүл балдарым, не болдуңуз, жоксуз го папа деп группалар бар да, ушундай смстер жазып, аларды кайга апарасың анан, олар ушундай жерлер бар да. Бар эле жакшы, анан никатар адамдар болот экен, кайда акчаң жаңда болуп, баягында жүрөсүң го, так, ушул жабактарда дейткенде анан не болот, андай адамдар деле болот. Мен балким бирөөгө мен ушундай адам болгондурмун убагында. Ошон үчүн менин башыма ушул нерсе келип калгандыр. Аны айтыш кыйын. Сиз өзүңүз баягы сынга чыша албайсызбы? Мен кичине чыша алай турган характерим болсо керек, бирок мен баягында интервьюга барганда же болбосо комментарий окуй бербейм, анан баягы Инстаграмдан
сурет ошого карап түшүнгүм жетет да мен. Ошондой кылганда сынабында койганда кичине чычалаган жерим бар. Анан прям эле жутам мындай дей албайм. Иногда көтөрө албаган жерим бар. Сизди аябай жакындан тааныгандар аябай наглый деп айтышат да. Билбейм, мен наглый деген мен мындай сөз болду дейм. Үстүндө Кудай турат да, сөзүм жалган болбосун. Чычалайт менен наглый адам экөө бири-бирине дал келбесе керек алтын менимче. Суроо берген караганда да. Бирок сурет киргиздим. Жок, мен бир видео киргиздим окшойт Инстаграмда, пример айтып берейин. Анан бирөө жаздым. Типа баягындай сөздөр менен жазды. Анан мен ой, ундай кылбаң шеп деп жаздым. Анан бир-эки жазсам дагы жазып берди, анан курбал ачык эле сөктүм. Сен эми болуп кой, сен да делем колдоносуң. Сөксөм аяк кийин анан аркасына башка бирөө жазып атат. Ошо Мурат Жалиев сен ушундай сен ошентип ар бир богошоңдор ар бирине көңүл буруп мындай кыла бербей. Эми бирөөнү айтып атат, эми айтпай эле коюңуз, ошол мен чөйрөбүздө эле ошого окшоп наглый болсоң деп. Значит, мен наглый боло албагандыгым ошолорго аралашып мындай болуп атпайм. Эгер мен наглый болсом, ушундай болсом керек эле деп ойлойм. Бул суроону сизге бергеним себеби айтпадымбы, сынга чычалайсызбы деп. Анан бул сөздү айтып туруп, анан жөн гана сынап эле айтып койдум. Наглыйсызбы депчи. Бул жөн гана сын катары. Жок, мен түшүнмөйм. Бирок мен түшүндүрө алдымбы же түшүндүрө албадым ойымды? Түшүнүктүү болду. Мен түшүндүм, эми көрүүчүлөр деле түшүнүп болуш керек. Жок, ушунчалык баягы нерсе сүйлөп атамбы? Бирок мен оюмду топтой албай атам, бирок жүрөгүмдөн нерсени айтып атам. Баягы чечилбей бара жаткан маселени сиз сүйлөшүү жолу менен чечкендерсизби же муштумду колдонуп турасызбы? Бул суроого ачык эле жооп берсеңиз болот. Кадимки сиз бир мисал менен түшүндүрүп берсем болобу? Кадыр экөөбүз бир жерде бир концерт алып атабыз. Анан ошол жерде отурган жалпы кыздар отуруп анан биз менен сүрөткө чөбүсүңөр деди. Эми бул жерде биз чындап заказга барганбыз. Эми клиент өдүмбү көрөрмандардын көңүлүн алышыбыз керек. Бул сенин да мен да милдетибиз. Анан ошол жерге сүрөткө түшкөнү бардык. Анан ошол жерде бир кыз ортого чыгып баягы отурган бир түшпө кийин да бирөө түшүп атса, а ошол жерде күйөөсү кичине кызып алганбы? Короче, ошол бала турду ортодон ушундай темада. Турду, себеби ал кыз мындакта турган, кыз ортодо турган болсо, кака мындактан сүрөткө түшөт, мен алысырактам, кака сүрөткө түштү, мен уже чуркап сахнага барып, мен уже ырчылар чакырып ушундай улап кетишим керек. А телефон кака турду. Ошондой болгондо короче ошол жерде уруш башталды. Анан сен кимсиң? Эмне себептен? Кызганычтанбы? Турган эле сөз болду. Сен кимсиң? Тиякпай аякпай анан Кадыр касылып кетти. Эми Кадыр сабырдуу бала. Кадыр мен бул алтын бул башы золотой. Сабырдуу бала, акылдуу бала. Сен кимсиң десе, элементарный мисалы көз сен кимсиң десе, сен өзүң кимсиң дейсиң го? Ол Кадырдын да жөнөкөй сен кимсиң? Мен тамадамын дейт. Видно, что тамада. Анан мынакта туруп, мен мага бырзыктай болду. Мен Кадырга борум урган жери жок. Просто ошол жерде ошончо адам көзүнчө ушундай болот. Анан барып микрофон коюп келип анан жүрдү, анан баягы болот, сыртка чыктык. Анан сыртка чыгып түшүндүрүп айтып биздин жумуш ушул. Биз ушундай болобу, башка болобу, сен мындай түшүн, аяк-баяк. Эми баягындай бир аз бизден жаш кичинекей эле бала. Эми баягындай бала да тим эле талкалап салгандай. Onun gözüne biz artistler прям adam emesmiz же болбосо бир мачалка былжыраган сыяктуу ушундай. Вот и тогда мен ургам. Урган эмес, ошо мен бир сүзгөм, одан бир ургам. Кийин Кадыр экөөбүз общий бир 65 000 төлөгөнбүз. Ал балага. Жок, башкаларга төлөгөнбүз. Ал через алган. Вот ушундай случайлар болду. Эмнеге бул сотко өтүп кеткенбиш, милицияга өтүп калганбы? Ушундай болгон. Ушундай жерлер болот. Эми бул пример мындай нерсени түшүндүрүп айтып бердим да. Уже эми дальше никуда да сен уже түшүндүрүп айта албайсың. А бирок мен барып эле мушташып кете берем деген жерим жок. Кээинки убактарда мен кечирим сурап жалдыраганда мен вообще мынаяктан кирип мынаяктан чыгып кетем. Анан кызыл жанганда муштум колдоно турган жок, ондай эле эмес, бирок эми короче, айттым го, сен кимсиң, сен мен тамадамын деп турат. Значит, одан түшүндүрүп алып, все, короче, вот так да. Иногда урушуп турабыз, иногда. Анан ошол бирде Кадыр Жарматовдун бир тойдо адашып сүйлөп алган сөз чыгып кетпедиби? Анча-мынча ноктор кете баштады туугандар. Андыктан мен анан ошол бизге жеткен маалыматтарда мисалы эл арасында деле айтылып жүрөт да, бул балким сиздер уккандырсыз.
Ошол тойго Муратжалиев барыш керек экен эле. Муратжалиев барбай калып, Кадыр барып, ошону адашып калгандан кийин күйөө бала ошол видеону атайын таратып жиберген дейт да. Буну канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми аны мен чындап бул сөздөр болду алтын. Бирок мен эгер мен адашпаган болсом, ошол убакыттарда Какеш уже отдельно мен уже отдельно анча-мынча заказ ала баштаган болсок керек эле. Себеби Какев айткан да, муке мен тойго барып калсам, башка кылып калсам, Кадыр Мураткана деп ушундай болуп калат экен. Сен экөөсүң жаш бала эмеспиз, экөөсүң бала чака багышыбыз керек. Анча-мынча мен өзүмө заказ ала баштадым деди. Себеби мага көп заказ келчү да. Ушунда биз ноокатка же бул жака бир жака биз ушунда Кадыр экөөбүз дуэт барабыз. Дуэт барабыз, ушундай кылабыз, анан ушунча акча бересиздер. Эми бир аз кымбатыраак болуп калат да. Анан ошондо мага эми 98 почти 95% сөз заказдан мен биле ошо сөз бир күтөт элем. Айтат анан onu жооям даярладым. Заказ алгандай ушундай эле. Кадыр жок эле, өзүң барып берсең кичине арзаныраак. Уже ответ. Биз Кадыр экөөбүз чогушуу даражага чыкканбыз. Ушун бир жетелешип келгенбиз. Мен эми экөөбүз биригип тыйын таап атканда мен Кадыр таштап кете албайм. Кааласаңыздар ошол, кааласаңыздар мына. Десең анан ойлонуп турам деп. Анан эми билбейм алтын. Бул деген сөздүн мааниси Шергаз баякында окуп да, сенин жакшы адамдын шарапаты, жаман адамдын касапаты дейт да, мына биздин тил менен айтканда. Когда Мураттын шарапаты тийген убакта Мурат эч ким баалабайт. Как это мындай жерде? Эгер мен чында ушу тойго барбай калсам, ошол сөз болуп калса, значит мен касапатым болуп калат. Вот такие тема. Аны мен эми барбай калышым мүмкүн, бирок чындап күнөөлүү болуп канча той болуп калды. Может бул баякындай го эми бул какой бол тамада мындай сүйлөп сөздөн алаштат. Элементарный нерсе бир эже бийлеп атып деле кичине юкпасы көтөрүлүп кетсе деле чыгарып атпайбы видео. Ага ким күнөөлүү? Ага да Мурат жалотко барбай калган күнөөлүү, же кызылга барбай калган күнөөлүү. Ушундай эле сыяктуу сөздөр. Может чындап барбай калып күнөөлүү болгондурмун. Мен точно билбейм, ачыгы. Точно билбейм аны. Бирок мындай маалыматтар сизге да жеткен болуш керек. Мен укам. Муке ушундай аяк болгондой болду, мындай болуптур деп как ушундай айтты. Анан ким Кадырдын мен несине таң калдым. Эгер Кадырдын ордуна башка бирөө, может мен башка бирөө болгондо башкача кабыл алмактыр. Как четко, нормально. Сүйлөшүп отурабыз, как экөөбүз. Батсамда тылың ухта келди, тылың ухта келди баягы видео. Анан биз той апарып атып, анан какеге баягы эми бардык ойлойт да, эмне болуп кетти экен, эми Кадыр ушул видеодон эмне болуп кетти экен, прям карап турушат да, эмне болуп кетти. Как положено, Кадыр экөөбүз тойго чыгып достор, мына Кадыр бияка тигинде той апардык, буга баары деп мен бир видео жөнөтүп ушундай кылды эле. Мен оюмча ол күйөө бала эми ойлогон да, Кадыр мындай болуп кетет, кандай болуп кетет. Эгер угуп аткан болсоң, күйөө баласыңбы, же операторсың, кимсиң? Молодец, чоң рахмат сага. Наоборот, Кадырдын подписчиктерин көбөйтүп бердиң. Красавчик. Себеби Кадыр Жарматов интервьюга келгенде айтты эле, ошол сөгүнгөн видеом чыгып кеткенден кийин менин ставкам көтөрүлүп кетти депчи. Ошондой эле. Жок эми ол мындай эле кабыл алды да, мындай эле. Ал эми жаңылыштык болот, башка болот, ол бир прям күнөөлүү иш кылган жок, башкаган жок. Башкаларга окшоп бир уяткы иш кылып атып тутулуп калса, ондо да ладно, как давай өзүң жооп бер өзүң кылган ишиңе. Ушундай сыяктуу сөз. Рахмат чоң. Ушундай алтын убактыңызды бөлүп биз менен маек курганыңызга. Урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүбүз дагы мына соңуна чыгып калды. Муратжалиев менен да сонун биз баарлаштык. Сизге рахмат. Эркин микрофон берели, көрүүчүлөр менен коштошо алсаңыз. Чоң рахмат. Шаке эми чоң тамада болуп жүрдүк. Силер бизден кийин чыккан поколение болуп калдыңар алтын. Азыр эми Кудайга шүгүр сенин алып барган программаларыңа, башкаларды сен не только бизге окшогон тамашачы же ырчы ал жак эмес саясатчылар менен башкалар менен биргеликте мен түшүнүгүм боюнча өтө чоң бир өзүнүн кара сөз менен айтканда арабан тартып кетип атасың. Ушуну жазба. Мен лично сага советим, каалоо тилегим, ошо Жанар Акаев нарга кеткенден кийин мен сени именно ошонун ордуна күтөм, Кудай кааласа. Ишиңе ийгилик, ооматың берсин. Ал эми жалпы элибиз оорубаңыздар, ушул ооруп кетсин. Негизи жок болсо керек бул оору. Не болсо дагы эртерээк тойлор болсун, бизге жумуш болсун, сиздерге конверт келсин. Амандык. Рахмат жан. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен чогуу болуңуздар. Жана ушул видеону сөз бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө.